Саламатсыздарбы? Биз уролог болобуз. Биздин аты жөнүбүз Болот Рызбаев. Азыркы заманда өзгөчө заара таштарыбыз аябай көбөйүп баратат, саны сапаты да көбөйүп баратат. Ошо таштардын түрлөрүнө карата мындай айткандай дарыласа болот. Кантип дарыласа? Дары-дармек менен да дарыласа болот. Дары-дармек менен дарыласа болот, бирок дары-дармектин чыкпашы мүмкүн да. Ошо чыгыш үчүн таштын көлөмү кичинекей болуш керек. 1 сантиметрге чейин болуш керек. Эгерде 1 сантиметрден чоң болсо, мындай айтканда аны башкача түр менен дарыласа болот. Биз азыр өзгөчө сизге көргөзүп кетем, бирки аппарат бар. Ал дистанциондук таш талкалоо аппарат бар. Дистанционный дробление деп коет. Жүрсөңүз азыр көргөзүп кетейин сизге. Мына ушундай аппарат бар. Ушундай аппарат менен дарыласа болот. Мисалы бул адам кишинин ташы, где у него таш? Бунун ташы түтөкчөнүн ылдыйкы эмесинде, отделинде турат. Кичинекей таш, размери канча экен? 5 мм таш, бирок чыкпай атат, көрдүңүзбү? Дары-дармек менен чыкпай койду. Ошол себептен ушундай аппаратка келди. Кеспей, сойбой, мындай айткандай, азыркы заманда ушу аппарат менен талкалап коюп, анан кийин кум менен чыгарып коет, сейдик менен чыгып сейип коет да, мындай айткандай. Азыркы мамилек аз талкалаганда мына механизм бул ударно-волновая литотрипсия деп коет. Өзгөчө мындай аппарат бул эме Карл Шторс дейт. Германский аппарат, Кыргызстан боюнча 2 жерде турат. Ушу бир жери ушул жерде турат, мына EOS клиникасында. Ушу клиникада туруп, ушул мына биздин дарыгерибиз Руслан Анарбекович Маматбеков деген илгертен бери уже 20 жылдан бери талкалап жүрөт бул таштардычы, мындай айткандайчы. Азыр ушул адисибиз ушу ташты талкалап берет, Кудай буйрса. 28 жылдан бери, мындай айткандай, туура айтып алсак. Бул бир түрү таш талкалаган. Бул жакта эмне экран? Бул экран ультра добуш изилдөө, УЗИ деп коет да, мындай айткандай. Азыр мына наведение кылып атат, мына экранга точканы коюп, таштын эмесин, көлөкөсүн таап, ошо көлөкөсүн таап талкалагантат адисибизчи. Могу жактан бери мындай колуңуз менен көрсөтүп көрсөңүз, таш кандай? Арайчы көргөзүп коңузчу. Бери мен атайын таап алайын бул ташты. Ташты тапсын биринчи. Тапканда болсо мондай аппаратты колдонушат. Ушундай аппарат менен коюп, колдонуп, анан талкалат. Анан биякта өзгөчө биякта бул экранда эмелерди тегиник. Мына могул аппаратта мына көргөзүп атпайбы, мына ак көлөкөсү үчүн. Ушул таш. Ушу. Мына ошол жерге коюп, азыр талкалайт. Бул экранда бул өзгөчө эмени коет. Напряжение удардын эмесин, параметрлерин коюп, анан ошого коюп, таштын эмесине, түрүнө карат. Канчалык таш түрү болот, мындай катуу болот, жумшак болот, орточо болот да, ошого карата түрүнө коюп талкалашат. Эгерде таштын талкалаган эмеси бой, то есть талкалаган плотность деп коет, катуусун билиш үчүн анын өзгөчө изилдөө өтүш керек. Эми мындай айткандай, компьютерный томограмма, хаус филдер деп коет, хаус филдер. Талкалагандан кийин ал кандай сидик аркылуу чыгат? Сидик аркылуу чыгып кетет. Бул адамды анан тийгизет, туалетке барып, анан өзгөчө банкага тийгизет, анан карайт, кум баары кандай чыкты, ошонун баарын байкалат. Анан тийип салгандан кийин уже дагы бир сыра УЗИ контроль жасайт. Контролдон кийин таш жок болсо, Кудай буйрса ошо менен бүтөт иш. Талкалаганда ошондо дагы бир жолу айтып берсеңиз, канча миллиметр, канча размери кандай болот? Мындай айткандай, бул аппарат менен мына азыркы заманда 5 мм деп атпайбы? Негизи 1 сантиметр, 1,5 потолок 1,5 сантиметрге чейин талкаласа болот бул аппарат менен. Таштын, конечно, эме катуулугуна карата. Катуу болсо анда талкалаганга сунуш келбей калат. Бул аппараттын күчү деле жетпей калат, таш катуу болсочу. Мындай процедура канча жолу жасаш керек? Бул процедураны өзгөчө, мисалы, бул ташка, азыркы ташка 5 мм бир эле сеанс менен бүтүшү мүмкүн. А так 2 сеанс, 3 сеанс, мындай айткандай, эң көбү жасалат. Жасап аткан учурда оорубайбы? Жасап аткан учурда адам бейтап, мындай айтканда, эчтеке эле сезбейт. Кичине анча-мынча ооругансыз дейт, дискомфорт болушу мүмкүн. А так катуу мындай ооруйт деген жок андай заман.
ошол себептен ушундай аппарат менен азыр колдонуп жүрөт да. Бул дагы бир сыйра, бул адам киши, бул деле ультра добуш изилдөө УЗИ да, портативный УЗИ. Кошумча аппарат. Аны менен талкалап кетет да, мындай айткандай. Мына монтип сийип, тине асадыкты көрөт. Шийдин ичинде кум-сум барбы деп билинет да. Ошо айтып атпайм, азыркы заманда Кудайга шүгүр, түштүк аймактарда мындай аппараттар жок экен. Азырынча жок. Эми Кудай булса, мамлекетибиз өнүксө да, менчик клиникалар өнүксө дегендейчи, мындай аппарат коюп, ушундай адистерди чакырып, үйрөтүрүп, анан жасашы мүмкүн. Азырынча ушул Бишкек шаарында эле турат ушундай аппараттар. Мына моундай кумдар болуп түшөт экен, көрдүңүздөрбү? Азыр дагы биз айтып кеткен сөз, зара таштар оорусу, мындай айтканда пиелонефриттен кийин жана өнөкөт пиелонефрит бар го, 2-3 орундарда турат. Аябай көп кезигип атат мамлекетибиздечи. Биз кыргыз мамлекетибиз, өзбек мамлекетибиз, тажик мамлекеттер, ушу казак мамлекеттер өзгөчө регионго кирет, таш көп мамлекеттерге кирет да, мындай айткандайчы. Да, мындай да, урматтуу окурмандар, ушундай проблемалар көп келсе, кезиксе, мындай айтканда келиңиздер, биз кабыл алып беребиз, чечим чыгарып беребиз. Таштын көлөмүнө, таштын катышуна карата кандай метод лечение дегендей аныктап беребиз деп айткандайчы. Мынтип дарылайбызбы, же таш же чөп менен, дары менен дарылайбыз дегендей, же мынтип дарылайбызбы, ушу дистанциялык, же таштын түрүнө карата деп атпадым беле. Эгерде түрү чоң болсо, 1,5-дан өтсө, каты болсо, анда башка түрү менен дарыласак болот. Ал уже товарсыздыктан кирип, аппарат менен кирип талкалайбыз анда. Бул процедурасынын баасы 8,5 миң сом. 8,5 миң сом. Сеансычы. Мамлекет клиникада мындай аппарат бар, бирок ал эски, уже мындай айткандайчы, бирок ал мамлекет клиника азыркы заманда кызыл зонада жабылып турат. Бейтаптын баары өзгөчө башка жерлерге кайрылып атышат да.